Учурдагы ааламдашуу доорунда дейбизби? Же ар түрдүү агымдардын кызыкчылыктары күч алып жаткан мезгилде десек туура болобу? Айтор ар ким өз көмөчүнө гүл тартып турган заманда мен деген эмес, биз деген ураанды туу тутуп жашайлы деген чакырыкты жайылткыбыз келет. Элибизде Кудайдын кулагы сүйүнсүн деген жакшы кеп бар. Чындап эле, соңку жылдары мамлекетибизде ар тараптан өнүгүүлөрдүн болуп жатканы эч кимге жашыруун эмес. Аткарылып жаткан жакшы иш-аракеттерди көрө билүү үчүн коомдун аң сезими дагы таза болуусу керек. Биз бүгүнкү подкастыбыздан филология илимдеринин кандидаты, республикалык кыргыз тил коомунун вице-президенти Нургыз Кадырбекова менен маектешип пикирин уксак деп турабыз. Саламатсызбы Нургыз эже? Арбаңыздар, улуу урматтуу элибиз, улуу кичүү аталар, угармандар, кутман күнүңүздөр менен сиздер аркылуу О толкундан амандашып отурганыбызга кубанычыбыз чексиз. Нургыз эже, кепти мындан баштагым келип атат. Мына 2024-жылдын декабрь айында өткөн Бишкек шаарындагы 3-чү элдик курултайда сиз Ош шаарынан делегат болуп келип, анан жалындуу сөздөрүңүз менен, көпчүлүккө жагымдуу сөздөрүңүз менен бир жакшы ойду айткандыгыңыз бардыгына белгилүү, угармандарга дагы. Деги эле ушул билим берүү жаатындагы жаштарга болгон келечектеги камкордук жөнүндө, инсандын коомдогу орду жөнүндө сүйлөшсөк деп максат кылдык элек. Алды менен ошол жогоруда мен белгилеп өткөндөй эле андагы айтайын деген оюңузду угармандарга тереңирээк жеткирип берсеңиз. Негизи бул курултайга делегат болуу менин оюмда жок эле. 2 күн калганда эле кошуна колоңдору, манан активист эжекелер чалып калды. Анан Кудайдын буйругу экен, ар бирибизди бирден баягы жылдагыдай кол көтөрүп жүр эмес, аябай адилеттүү шайлоо болду, келдик. Анан ошол жерде менде бир жоопкерчилик болду да. Ар кимибиз эле ушул улуттук курултай, элдин каймактары 3 күндүк жалпы элдин көйгөйлөрүн берүүчү нерсе деп атса, көчөбүздү, арыгыбызды, асфальтыбызды, мектебибизди, жарыгыбызды айта берсек, деңгээлибиз кандай болот деп ойлонуп отуруп, анан аябай көп нерселерди жазып, чийип отуруп, анан маанилүү дегендерин ошол 3 мүнөттүн ичинде берүүгө аракет кылдык. Уюштуруу жакшы болду. Аны жакшыны жакшы деш керек, моюн калыш керек. Ар бирибиздин ордубуз ары жыл, бери жыл деп жулкулдаган болгон жок. Ал түгүл ушул жакка келип, баягы сүйлөй турган адамдар да бул жакка келгенден бармак басты, көз кысты менен сүйлөнгөндөр болгон экен. Биз ушул ар жергиликтүү элдик жыйындарда ким барат, ким сүйлөйт, ким төр кеңешке мүчө болот, ким ошол жердин жалпы жамааттын куратору болот деген нерсени ошол жерибизде шайлап келдик. Адилеттүүлүк менен наразычылык болгон жок. Ошол жерде дагы сүйлөө деген нерсе мага болду. Аздыр көптүр элдин көйгөйүн айттык, Кудайга шүгүр. Кабыл алуу жакшы. Президентибиз өзү дагы ошол 2 күндүн ичинде 150 адам жыгып сүйлөдү. Ошонун бир 18 адамына токтолсо, ошонун ичинде мага токтолуп жооп берди. Негизи баягы жолдо деги эле жол чечилгендей болуп атат. Мектеп көйгөйдө деги эле мектеп деле бир жылда мынча курулгандай болду. Окуй турак жайда деле бул деле болгондой болуп атат. Бирок карасак, маданият болуп атат. Бирок мындай карасак, чоң көйгөйлөрдүн бири бул ошол бардык 21-кылымда тейлөө, жашоо бардыгыбыз бул энергетика менен болот экен. Ал таңсыктыкы бир күн мурун өкмөт башчысынын орун басары Бакыт Төрөбаев бизге жалпы министрликтерден 5 жылдык перспективалык пландарын көрсөттү. Мен ушул жерде кайталап калбайын деп дагы бир рет тактап энергетика министрлигинин 5 жылдык планын көргөнүмдө Нарын жана Жалал Абад облустунда гана ГЭСтер бар экен. Миллиондук стратегиялык мааниги, анан калкынын саны боюнча 1-орунда турган Ош облустунда андай пландар жок экен. Анан ошону өзүм мурундан келген көйгөйдү дагы бир рет белгиленге аракет кылдык. Ал түгүл министр менен сүйлөшүп, Акбура дарыясында ошондой ГЭС куруу мүмкүнчүлүгү бар десек жок. Анын шараккандыгы ошол ГЭС куруу мүмкүнчүлүгүнө жол бербейт. Ага платина куруш керек, платина бизге аябай кымбат түшөт деп айтты. Ошондуктан мен Илимпоз катарында көптөгөн семинарларга катышып, Кытайга барганда, жакынкы эле Өзбекстанга барганда, ошол окуу жайлар өздөрүнө күн панелдерин коюп, окуу жайды толук кандуу камсыз кылып, эми ал жерде бүт гаджет, баягы электр энергиясы, компьютер, интернет иштетилет эмеспи? Ошонун баарын камсыздап өтүп шаарга экспорт кылат экен да. Ошону эмне үчүн Ош шаарынын мисалында деп мамлекеттик мекемелерге жана тейлөөчү мекемелер өзгөчө паспорт столдорго күн панелдерди коюуну эмнеге айттым? Бар жок кызматкер сонун иштеп атат, сондор ачылып атат, бирок энергетика өзгүлтүк болгондо, компьютер жок болгондо узун кезек болуп калып атат да. Ошол жерди коюш керек. Ошол мекемелерден. Бирок Ошто мисалында дегенибиз, Ошто эми 365 күндүн бир жылда 300 күн тиет да. 350 десек деле ашыкча болбойт да. Ошолордон Ош өзүнүн өзү панель менен камсыз кылса, балким могу көмөкчү Чордондогу, Токтогулдагы, Камбаратадагылар башка региондорго кененирээк болот экен деген мисал менен айттык. Анан ошол мезгилде чыксам, энергетика министрлигиндеги жалпы көмөкчү Чордондордун башкы директору ошол Ош технология университетинен бүткөн бүтүрүүчү жигит экен, күтүп туруптур. Атайын басып келип, сунушуңузга рахмат деп, анан
экөөбүз бир топ сүйлөштүк. Ал түгүл көз этегинде ушундай сунуш бердик. Ар бир жаңы бүткөн көп кабаттуу элиталык деп коебуз үйлөргө техникалык условия, шарттарга уруксатнама берет эмеспи? Ошого күн панельсиз уруксат бербөө тууралуу. Бул эми мыйзамда жок, бирок өздөрү жобого киргизип алса болот. Мындан ошол компания деле утат, эл деле утат, анан мамлекетке кошкон деле салым болмок дедик. Азыр кабыл алуу жакшы, Ош технологиялык университет өзүнүн демдүү болуп, алар деген эми түштүктө жалгыз энергетикте даярдоочу жогорку окуу жай, ошо өздөрүнүн практикасында кичи ГЭС курган, панелдерди курган аракет кылып атышат. Анан Ош шаарынын мэри дагы өзүнүн кабыл алуусунда бул абдан жакшы жүйөлүү сунуш экендигин айтып, жакшы кабыл алышты. Ошонун эртеси күнү эле Кыргыз Республикасынын энергетиктердин кесиптик майрамы белгиленгенде президент чыгып сүйлөп, күн панели шамалдан энергия алган мындай турсун, суудан традициялуу энергия алуучу ГЭСтерди куруу бизде аксап аткандыгы чындык деп айтты. Демек, заманбап, элге керектүү сунушту Кудай пикирибизге салган экен деп кубанып калдык. Чындыгында энергетикалык таңсыктык барган сайын курчуп бара жаткандыгы, анын бир альтернативдүү жолдорун кароо зарылчылык болуп жаткандыгы айтылып келет. Бизде эле эмес, башка өлкөлөрдө дагычы. Анын ичинде Кыргызстан ошо күн панелдерин, шамалдан энергия алуучу генераторлорду куруу боюнча дагы бир алдыда мамлекеттик стратегиялык пландар бар экендиги, анын ичинде сиз берген идея дагы көпчүлүккө жаккандыгы бул жакшы дейли. Эми кептин угун ушул сиздин негизги багытыңыз болгон ушу инсандын өзүн өзү таануусу деги эле, айрыкча ушул аял затынын коомдук ордун жогорулатуу, өзүн өзү баалоо деген сыяктуу мындай бир жеке кеңештерди берип, коомдук семинарларды өткөрүп жүрбөйсүзбү? Ушул багытка бургум келип атат. Негизи ошо курултайда да экинчи сунуш кылышын айтып өтпөдүмбү? Мектепте билим берүү программасында стандарттар азыр каралып жатпайбы? Ошол жерде ушул стандартка отуруп атканда ушуну бир өзгөртүп коюу жагын депчи. Бизде азыр адеп сабагы кирди, бирок диндердин тарыхы болуп окутулат экен да. Диндердин тарыхы дегенди тарых сабагында окутуп койсо деле болот да. Адеп сабагында кай бир жерде түздөн түз ислам дининин эрежелерин окутуу боюнча экен. Бул да сонун. Бирок ал үчүн бизде медресе деген бар да. Ошон үчүн бул адам менен адам мамиле күтүү, кечирим суроо, кайтуу, кабыл алуу, түшүнүү, чоңоюу, жоопкерчилик алуу деген нерсени. Эми одоно болсо айтайын, биз баардыгыбыз эле балдарыбыз президент болушун каалайбыз, кыйын болушун каалайбыз, депутат болушун, бай болушун каалайбыз. Ой, кыздарыбыз ушундай бардар бакубат жашашын каалайбыз. Бирок ажатканадан чыгып баратканда аркасынан карап сууну жакшыраак басып коюшту эч ким айтпайт. Жуунуучу бөлмөлөрдөн чыккандан кийин ай чач башыңды тазалап самыныңды агызып кой деп эч ким айтпайт. Ошону жасап өтпөгөн адам кантип анан өзүн бир ийгиликтүү, адептүү, ыймандуу, нравасы күчтүү адам катары көрсөтөт. Эртең менен туруп төшөгүңдү сөзсүз жыюу, ичкен чашкаңды жууп кетүү, бул ийгиликтин башаты экендиги бизде мектептерде айтылбайт. Бизде сөзсүз түрдө эле ой, оозуңду боебо, көзүңдү боебо, анан сен ушинте берсең эртең жүүнүң бош эркек болуп каласың деген сыноочу, үйрөтүүчү, анан аларга ишеним берүүчү программалар берилет да. Мен өзүм сабактарымда дагы университетте мен эркекти деле аялды деле окутам да. 22 жылдык тажрыйбасы бар мугалиммин. Анан чечендик өнөр, эл алдына чыгуу, публичный выступление боюнча окутканда да дал ошол амбициясы бар. Мен депутат болом, мен айыл өкмөт болом деген мырзаларды окутуп эле жүрөм. Алар айтпай окутушат, бекитип окутушат, жеке тарифте окушат. Эмнеге аялдар тандап алганымдын себеби, биринчиден аялдар эмоционалдуу табиятынан улам илимге ынтызар болуп бат өзгөрөт экен. Бат кабыл алат экен. Экинчиден аялдар коммуникациялык функцияны аткарат экен. Эркектин андан чоңураак камсыздандыруу, коргоо деген функциясы болгондуктан, байланыштыруу аялга берилгендиктен аялга фокус жасаганга аракет кылдык. Ошондуктан үй бүлө академиясы деп түздүк. Башында мырзаларды, аялдарды окутабыз деп ойлогонбуз. Анан аялдар аркылуу берели дедик. Мырзаларыбыз балким бир чоң машвараларда, балким элдик жыйындарда, маселеттерде, аштарда сүйлөшүп калса деле, анан аял өзгөрүп, аял таасир этсе, жанындагы 4 эркекке таасир этет экен. Биринчиси жолдошу, экинчиси уулу, үчүнчүсү эркек бир тууганы, анан албетте эң башкысы атасын кубантып, атасына таасир этип, атасын байытып, атасын жашартат экен да. Ошон үчүн биз аялдарга фокус жасадык. Менин сабактарым, жеке кабыл алуу баардыгы аялдарга ыңгайланышкан. Бир гана ушул эл алдына чыгып сүйлөө маданиятына мырзаларды кошо окутабыз. Кечээ Дубайга барып үй бүлөм менен эс алып келүүдө да аябай кубанган. 4 эжесиңди бар экен. Ошолорду түнү уйкумду коюп жеке кабыл алдым. Анткени менин да ошолордой кызым бар. Иштеп атышыптыр, ийгилик 2 жылдан бери жакшы каражат салып атышыптыр. Бирок ошол жерде калуу, жана бул жакка келүү, же бизнес баштоо, үй бүлө күтүү жоопкерчилиги тууралуу аябай кенен сүйлөштүк. Разы болуп калышты. Мен да өзүм кампайбай Дубайга келип эс алып атып да өзүм функциямды, миссиямды аткаранга Кудай таала мүмкүнчүлүк берди деп кубанып калдык. Буюрса, мына 3 күн, 4 күндөн кийин Санкт-Петербург шаарында деле ошол жерде мекендеш кыргыздар менен айымдар форумуна баратабыз. Ал эми 15 февралда Новосибирскийде айымдар форуму. Эң сонун азыр бизде курстар көп эмеспи? Ооба. Курс окубай туруп бай болууну үйрөтөм, же курсу жок болуп кантип бай болуп кетиш
кечиштин сырларын үйрөтөм деген сыяктуу курстар бар да, керек болсочу. Анан мотивациялык курстар бар көбүнчө. Анан ички руханий дүйнөнү, сиз айткандай адеп ахлакты өстүрүүгө багытталгандай курстардын анчалык деңгээлде көп эместигине кээде ичиң ачышат да. Анан карап көргөнүмдө сабактарыңызды мындай турмуштук эле жагдайларды алып айтып аткан болосуз да. Ооба. Биринчиден ар бир айда эле сонун спикер бол, акылдуу аял бол, магнит болосуң, вулкан болосуң деп сабак кое бергенде мен уялам. Бир жылда 2 же 3 жолу кой беришим мүмкүн, бирок ага курбандык салам. Бүткөндөн кийин анан эмне болду, эмнеге жетиштик, кандай болду деп бир айдын аралыгында кайтарым байланыш кылып, жооп берип, жеке ошолорго кылганга аракет кылабыз. Эң кызыктуусу мага жеке кабыл алууга Чикаго менен Анталиядан, Кореядан көп чыгат. Кыргыз айымдарбы? Жашоосу жакшы. Мындай карасаң бизде эмнең жетпейт эм, үстүңдө үйүң бар, айдаганың машина, кармаганың акча, өңүң жакшына. Эмнең жетпейт дей турган эле нерсе. Бирок көөдөндүн ачкалыгы, эмоциялык өксүк, мекенге болгон кусалык, ошондон өзүн таба албай калуу деген нерсе сөзсүз түрдө адамда маанилүү экендигин, материалдык көйгөйдөн баалуу тура тургандыгын мен дагы бир ирет ынанып атам. Чикагодон жумасына бирден адам кабыл алам. Москвада эң көп курстан окушат, Россия Федерациясынан. Анан катталуучуларым саны боюнча ушул Европа кийинки мезгилдерде алдыга чыгып, айрыкча Германия мамлекети. Бардыгы жетиштүү болгон үй бүлөдөгү айымдар көбүрөөк кайрылгандыгын айтып атпайсызбы? Кыргызстандын ичинде кайрылган айымдардан салыштырып айтканда кандай? Кыргызстанда кайсыл тармактагы же кайсыл аймактагы, кайсыл курактагы айымдар көбүрөөк сиздин курсуңузга кайрылышат, сабак алышат? Угуп атам, сен ушул менин көйгөйүм айттың, ай рахмат деп ал түгүл, чоң эле аял Россия Федерациясынан чалып, сенин сабактарың окуп, келиним экөөбүз өзгөрдүк дейт. Айтышпайт элек, урушпайт элек. Менин мээнетимди баалоо жок эле дейт да. Мен ушулар деп жаштыгымды өткөр, ушул жерде келген нерсеми мындай бир тыйынчалык кабыл алчу дейт да. Ошол нерсе биздин ортобуздагы көрүнбөгөн музду эриттиң, сен ошого себепкер болдуң деп акча салып, аябай кымбат тон алып кийгем мен. Ошондойлор болот. Угарман чоң апалардан. Бирок окугандар, көйгөйүн айтып кайрылгандар бул 18 жаштан 40 жашка чейинкилер. Эң көп дагы тактап айтсам, ушу 22-35 жаштагылар. Жаңы турмуш күткөндөр, турмушта жашап аткандар, өзүм карактууга чейинкилер. Анан ошолордун жоопкерчилигин алып аткан соң, адам деп кеңешин алып атса, адам карайлап турганда ушундан бир көйгөйүм чечилсе экен, ушунун бир акылы мага пайдалуу болсо экен деп атканда, мен ошого жоопкерчиликтүү болсом экен деп изденип окуп турганга аракет кылабыз. Ошон үчүн дайыма мен кайсыл сабакты кой бербейин, күнүнө 20 мүнөт жок дегенде китеп окуйлу деген челленджди айтып турам. Анан эрте туруу бул убакыттын берекеси деп сабакты да эрте мененки убакыттарга коем. Анткени көпчүлүк айымдарыбыз кеч жатып, смартфон чукуп, убактысын ошол жанагы прокрастинация деп коет, ошого кырылып, анан саар эрте менен тура албай калып, жалпы гормоналдык бузулууларга учурап, депрессияга учурагандар көп. Анан карап турсаң, жаш келиндердин арасында биз кыздарды, ай унчукпа, эптеп эле тынып калгын. Анан сен эрдең ажырашып келип калсаң абалың кандай болот? Дей бергендиктен, ушу эптеп эле чыдай берейинчи дей берип, этеңинде такыр чыдай албай калгандар аябай көп. Ошону айтам да, ушунчалык кайненесин жек көрүп калышат келиндер. Өтө жек көрүп калат, себеби айтпайт. Топтоло берет. Бирок ошентип экөөбүз отургандай кылып столго отуруп, апа, ушундай болду эле, мен ошону туура эмес түшүнүп калдым, окшойт деген нерсени айтса, тиги деле айтат, себеби экөөнүн көйгөйү бир. Анткени азыркы келин үйгө кандай болуп келип, көнө албай кыйналса, кайненеси бир келинди, безгелди, ошол үйгө ошентип келип, көнө албай кыйналган көйгөйлөр тааныш. Анан тарбиясы боюнча, акыл, адеби, жашоо образы боюнча уулу атасына окшош эле болот. Демек, экөө тең катуу жолдоштун азабын тартса, көйгөй окшош эле. Келин отуруп, апасы менен, кайнене менен сырдашып, тилектештикти ойготуп, анан чогуу өздөрү бир фронтто болууну үйрөнсө, жашоо жакшы экендигин үйрөтөм да. Азыр эмне болуп калды? Курста өзүңдү сүй дейт. Өзүңдү сүй, сейилде дейт. Өзүн сүйүү деген бул эгоизм эмес да. Өзүн сүйүү деген бул өзүн өзү көтөрө чалуу эмес. Өзүн сүйүү деген өзүнүн кемчилиги менен кабыл алып, анан башкаларга канчалык реалдуу, ыңгайлуу, башкаларга канчалык деңгээлде ал курбандык салып атса, мен курбандык салуу менен сезген бакыт бул жашоо алды келди, бул жашоо барды келди болуп эсептелинет. Сиз мисалы мен туулган күнүмө белек берсеңиз, кадимкидей үмүт кылып береб экен дебесеңиз дагы, менден бир подсознанияда ниетиңизде белек күтөсүз. Анткени жакын адам деп ойлойсуз да, сиз мага белек бергенсиз. Ошондуктан кимдир бирөө үчүн үй бүлөлүк мамилелерде, коомдо сен курбандыкка сал. Адилет иним экөөбүздүн мамилебиз аябай жакшы эле, бирок мага кыйкырып салды. Бул кыйкырмак эмес, кыйналып турат болуш керек. Мен унчукпайм, кыйналып турасың, сен мындай эмес элең го деп уступкага барсам, сиз кийинки жолкуда мен кыйналып, мен кыйкырганда эжем ушинтти эле деп уступкага барасыз. Жашоону ушинтип жеңилдетпесек кыйын. Мен өзүм билем, мен ушундаймын, мен оюмду айтам, мен өзүм позициямды билдирем деп айтуу бул өзүн өзү өгөлүү, кыйноо, башкалардан бөлүп, бул аябай сүйбө. Мисалы, сиз балаңызды урушсаңыз, айтасыз да, ай,
суукта жекин жүрбө, үшүп каласың. Аны ким үчүн? Сүйгөнүңүз үчүн. Күйүп айтасың. Ай китеп оку, телефон чукпа, келечегиң көзүң оюлуп калат. Тамак жебейсиң, башка заның оюлуп калат деп. Өзүбүздү да урушубуз керек да биз. Сүйүп урушубуз керек да биз. Баланы урушкандай кылып. Биз сүйүү деселе, жат укта, базарга түшүп көйнөгө. Ал, конечно, бир сутканын 2 саатын өзүңө көңүл бөл, 8 саатын укта, бирок 10 саатын башкаларга берүү бул социалдашуу да. Биз деген социалдык жаныбарбыз да. Акылдуу, акыл эс ыйманы менен ажырашкан. Ушул нерсени ажырата албай көйгөй болуп атат. Ошон үчүн мен кечээ курултайда президентке ушул адам жана коом маселесин моё тело, моё дело эмес, мамилелер маданияты жаатында окутууну, ал эми адепти дал ушул улууну сыйлоо, кичүүнү заттоо, үй бүлөлүк мамилелер, сүйлөшүү маданияты, ойду жеткирүү, ынандыруу мүмкүнчүлүгү багытында окутууну сунуштадым. Эгерде мени чакырса, ошого даяр программа жетүүгө тажрыйбамдагы, илимий потенциалымдагы, акылым да жетет. Ошол сөзүңүздө дагы анан адеп сабагынан бергенге, адепти үйрөткөнгө биздеги мугалимдердин маданияты ички, тажрыйбасы жана ички адеби жетиштүү, ошолорго мүмкүнчүлүк берүү керек деген дагы бир ойду кошумчалап толуктагансыз. Жетиштүү. Аябай, себеби кимге берет десе, баягы адеп сабагын талашышат экен да. Мага депчи. Анан ойлонуп отуруп, адабиятчыга берели. Эмнеге адабиятчы? Адабиятчы эле адептүүбү деп ойлойт экен. А бизде эң оор түйшүктү башталгыч класстын мугалимдери берет да. Ошолорго берсек да болот. Биринчи ошолорго берип саат жетпей атса, анан ошол эле мектепте адеби менен, жүрүм туруму менен, наркы сөзү менен айырмаланган мугалимдер бар да. Могу предмет эмес, ошолорго карап бере берсек болот. Эмнеге башталгыч класс? Алар, ой, мурдуңду чукуба. Анан эшикке чыгабыз деп айткан. Эжеке, мен туалет көрүп келейинби дебегин. Өзүмдүн иштерим менен чыгып келейинби, тазалыкка барайынбы деген сүйлөгөн деген чыныгы тарбиялык адеп маселени башталгыч класстын мугалимдери баштайт да. Балким ошол мээрим, ошол табият, ошол мамилени биз 4-класстан кийин көрбөй калабыз. Бул адеп сабактар чоң класстарда берилет. Берип көрүү практикасы кандай эле деп аны да сунушка киргиздим. Бизде бардык мугалимдердин муну окутууга адеп маданияты жетет деп. Себеби мугалимдик тагдырды тандаган адам, Аманашвили деген педагог айткандай, бала үчүн жылмаюуну, бала менен тагдыр күтүүнү, бала менен бала болууну, балага үйрөтүүнү кабыл алып калат. А бул өтө чоң курбандык. Мугалимдер билесизби, өзүнүн балдарын окутканга чарчап калат. Менин апам 20 жыл мектепте директор болгон, физик, математик мугалим эле. Кечкурун бизде атам бардык тапшырмаларыбызды текшерип, анча-мынча математиканы түшүнбөй калганда, атам отуруп биз менен алектенчү. Мамлекеттик кызматкер, райондук жетекчи болсо дагы. Бул атанын билимге болгон салымы өтө чоң да. Анан ошондо келгенде, ай, Сусаркан, акыңды деле берейин, жана саатына деле төлөп берейин, муну түшүндүрүп койчу балдарга. Дечү да. Бул биринчиден баягы, атам бизди жакшы көрүп атат, атам бизге апама керек болсо акча төлөтүп окутат деген балага мотивация. Экинчиден, апамдын чындап эле чарчап калчу. Эки тараптуу тарбия. Балдарды, элдин балдарын окутуп келип, бизге чарчап калчу математиканы. Эмне деген курбандык бул? Ошон үчүн мугалимди урматтайбыз да биз. Жогоруда кеп арасында сиздин сабактарыңыз аркылуу мамилесин жөнгө салган бир жакшы учурларды айтып өттүңүз. Чындыгында бул кубануу менен кабыл аларлык. Себеби дегенде бир үй бүлөдөгү мамиленин оңдолушуна биздин маегибиздин дагы бир салымы тийген болсо, демек биз максатыбызга жеткен болобуз да. Бүгүнкү күндө коомдо үй бүлө институту деген нерсе кандай иш алып барып жатат деген ойдосуз? Себеби дегенде Кыргызда ушундай бир жазылбаган сонун мыйзамдар болгон эмеспи? Чоң энелер институту, чоң аталар институту, агалар институту, жеңелер институту, жалпы алганда үй бүлө институту дегенчи айрым түшүнбөстүк жагдайларды же бир жаралган маселелерди ошол бул институтка салалы дебесе деле ошол жол аркылуу чечилип турган да өзүнчө табияттын мындай бир мыйзам ченемдүү көрүнүшүндөй. Бүгүнкү күндө кандай деген ойдосуз? Себеби дегенде үй бүлөлөр менен, аял заты менен жакындан иш алып барып ички көйгөйлөр менен таанышсыз деп суроо бергим келип атат да. Мисалы, көз бул кылымдардан, адам жаралгандан өлгүчө жер үстүндө адамзат жашап турганда бетте жайгашат, көрүү функциясын аткарат да. Ошол сыяктуу эле аял күчтүү болушу мүмкүн, башка болушу мүмкүн, бирок жер үстүндө адам зат жашап турганда назиктиги, аялдык энергиясыздыгы, алсыздыгы аркылуу күчтүү боло алат. Бул муну өзгөртүп жиберүү мүмкүн эмес, бул табиятты. Бул деген сөз сууну момундай агызам аркага, же болбосо кулагымы колтугума жайгаштырам дегенче эле калпсыз нерсе болуп калат. Ошон үчүн үй бүлө институту табияттардын өзгөрбөй тургандыгын, аябай кыйынчылык болгондо мыйзамдан жооп таба албасаң, үй бүлө институтун нарыктан табуу менен көйгөй чечиле тургандыгын билүүгө сонун мындай бир инсайт да. Муну бузбаш керек. Дүйнөнүн технологиялары менен таң калтырып, өзү дайым өнүгүү, космикалык ылдамдык менен өнүгүү жолунда бара турган, же болбосо суунун үстүндө, шарлардын үстүндө үйлөрдү куруп аткан Япония үй бүлө институту менен мамлекеттик, улуттук, элдик баалуулуктарын таштап салган жок. Чай церемониясы, жүгөнүү салты, угуу маданияты, шалпылдатып өбүшпөйт алар, эңкейүү, урматтоо, сыйлоо деген сыяктуучу. Ошол сыяктуу эле бизде үй бүлө институту, Кудайга шүгүр,
ар кандай сөздүн кудурети болот, ыдырап калды, жок болуп калды дегенден каршымын. Бирок өзгөртүп жиберебиз дегенден улам түйтөйүп, баягы каралбай калган күчүктөй болуп жүдөп кайган жайы бар. Муну мындай кылыш керек да. Конституциябызда жазылып турат. Мен мыйзам менен жашайм, мен баш ийгим келбейт дейт. Конституцияда жазылат. Улууга урмат дейт башында. Кичүүгө узат дейт. Кайненең сенден улуубу? Урматтап кой. Келин кичүүбү? Ал затты алыш керек. Ушул нерсе үй бүлө институтунун негизги болуш керек. Куралы болуш керек жана негизги мотиви, багыты, өзөгү болуш керек. Анан мисалы эркек деген бул табиятынан эле устун да. Багындыргыч, коргоочу, тоюндуруучу, фамилиясын берет, үйүнө алып келет. Анан мен деген эркектен күчтүү болом. Күчтүү бол назиктигиң менен. Күчтүү бол сүйдүрүп, күчтүү бол шыктандырып. Ушул аялы күчтүү чыккан экен деген нерсе ал илгертен эле бар. Жакшы аял эркекти хан кылат, жакшы эркекти, жаман эркекти эр кылат деген сөз илгертен эле бар. Аял акылдуу болсо ага бир башкаруу, чечүү, миссия функциясын бере тургандыгы кыз сайкалы менен Курманжандын мисалында илгертен эле бар. Анан биз болбой эле табиятты сындыргыбыз келип атат. Колум арканы караса, анан кашым желкеме чыкса дегендей болуп кетип атабыз да кээде. Үй бүлө институтун калыптандыруунун эң жакшы жолу биз мамлекетибиз болбой калды, окутуу болбой калды, стандарт өлдү. Эмес, эне ата өзүнүн мисалында бериш керек. Балага эне атанын эң жакшы берген тарбиясы үй бүлө институтун калыптандыруу, мамиле маданиятын үйрөтүү жана адепке үйрөтүү. Калган илим билимди ал өзү үйрөтүп алат. Ага үй салып бериштин кереги жок. Рызкыны Кудай өзүнө берет. Аны 3 этаж үйлөрдү салып берип, же болбосо 600 киши алып той кылып берип, мына дештүн же кымбат огучу бул жок. Динибизде деле, салтыбызда деле, наркыбызда деле бизде 3 эле нерсе бар. Үй бүлөлүк маданиятты үйрөт, коомго социалдаштыр, анан адеп маданиятын калыптандыр. Болду. Калганын өзү кылат деген сөз. Эне атанын балага берген эң жакшы тарбиясы өзүн тарбиялаган жана бири-бирине болгон жылуу мамилеси. Эгерде эне ата урушуп аткан болсо, үйдүн ичинде бардык шарт жегени эрте мененкиге Дубайдан келтирилген манго болсо деле, же болбосо Египеттен алып келген манго болсо деле, бала эмоционалдык өксүк менен чоңоет. Ошондуктан бул үй бүлө институтун калыптандыруу эне атага байланыштуу. Ар кимибиз өзүбүз калыптандырышыбыз керек. Мектепте окутпайт, мектепте эркек жок, балдарыбыздын жүүнү бош. Анда аял сен балаңын жүүнү укмуш кылып чоңойт да. Балам сен мырзасың. Балам сен кийин аялың менен айтышпашың керек. Сен бир үйдөн жоопкерчилигин алышың керек уулум. Атам сизди урушуп атпайбы? Сен атаңдай болуп урушпаш үчүн сен билимдүү бол, сен күчтүү бол. Сен бирөөнүн кызын ыйлатпагын. Сен мени да эне катары сыйлашың керек. Бирок сага келген кызды алакынга салууга милдеттүүсүң. Анткени мен да кызым ошентип чоңойтуп аттым деген нерсени биз бермейинче кантип анан дөдөй шаадай заңкайган устун боло турган мырзаны тарбиялайбыз. Аны бизге эмне мугалим тарбиялап бериш керекпи? Мугалим окуу тарбия процессин гана берет. Ошон үчүн Билим берүү министрлигинин мыйзамында билим берүү тууралуу мыйзамда жазылып турат. Билим берүү процессин мамлекет, мектеп жана билим берүү кызматкерлери үй бүлө ишке ашырат деп. Бирок Нургуз эже, тилекке каршы кээ бир учурда материалдык баалуулуктарды алдыга коюп алганыбыздан уламбы, ата-эне бала менен сүйлөшкөнгө чолоосу жок болуп калган, эптеп эле муктаждыктарын толуктап, анан жоопкерчиликти мектепке түртүп койгон деген сыяктуу көрүнүштөр да коомдо кездешпей аткан жок да бизде айрым ата-энелердечи. Бар. Биз ушуну материалдык нерсеге ыктай баштадык. Буда эне аталарды күнөөлөбөш керек. Анткени азыркы эне аталар, менин курагымдагылар болсо, биздин балалыгыбыз аябай оор мезгилге туура келди. Коом кыйналды. Акчаң болуп, дүкөнгө барсаң сатып алганга эчтеке жок. Эне аталарыбыз иштейт, акча бербейт, ордуна чыт берет. Чытты жесең болбойт экен да. Чытты жей албайт экенсиң да, материал берсе. Анан кийинирээк кир кетирүүчү каражаттарды бере баштады. Анда жей албайбыз да. Жей албаса адам өлүп калат да. Ошондуктан менин балдарым муктаж болбойт. Мен ушундай бир камсыз кылам деген өзүбүзгө өзүбүз катуу өкүт болгон үчүн материалдык нерсе менен бала тарбиялап атабыз деп оңдоп калдык. Кымбат мектептерге бердик. Балабыз англис тилинде сүйлөйт. Миграцияга барып мен итимдей кыйналдым эле. Уулум эркин эки тилде сүйлөйт. Анан мен бир жакшы көйнөгүм болгон жок эле. Ай, кызыма ар жума көйнөк алып берем. Анан биз 50-ге чыкканча итимдей болуп жөө жүрүп, балдарым көтөрүп, азыр ар бир баламдын бирден машинеси бар деген нерсени баалуулук көрүп калдык. Менин балам мамлекетке пайдалуу болуп атамбы деп ойлонобу? Менин балам бирөөнүн кызынын жоопкерчилигин алууга даярбы? Менин кызым бир үйүнө чакырып, менин үйүмдүн жеңе болуп келип эне статусуна жетет деп алган үй бүлөнүн укум тукумунун татыктуу энеси болууга даярбы? Эгерде кыйналып, ушу уулун жалгыз чоңойткан кайненеге мен кызым келин болуп барса, ошону урматтай алабы, өксүтпөй кое алабы? Кыргыз наркын уулуна бере алабы деген нерсени суроон бербей калдык биз. Менин кызым, баламдын 2 диплому бар. Кудайга шүгүр, иши боюнча фин полицияда иштейт. Кудай кааласа депутат болот көрөсүң. Кудай ырбадыбы эми? Адам болгондор. Мына Мойтеке, Сартеке дегендердин өлүп калганы канча болду? Барыбыз айтып атабыз. Алымбек Татканын байкуш жапжаш бойдон эле башы алынып кеткен экен. Сиз мени тааныйбыз азыр. Канча урпактар?
мына Мухаммед пайгамбарыбыз тууралуу бир жарытылуу деле көйнөк жакшы кийбептир, бирок баарыбыз урмат менен үлгүлүү адам катары тааныйбыз. Ушундай боло алабы деген суроону бербей атабыз да биз. Ушул нерсеге кыргыз деген өтө кабыл алуусу, сөөгү таза, анан акыл эси тунук, миллиондогон сапта жакын айткан, керегесин айтып келинине түшүндүрүп койгон нарыктуу эл. Болгон эле өзүбүздүн этек башыбызды жыйып кагынып алсак, муну оңой эле ордуна коюп коет. Мамлекет тарабынан дагы улуттук баалуулуктарды, нарктуулукту колго алыш керек экендиги, ар бир жаран сакташ керек экендиги маанилүү делип, нарк жөнүндө жарлыктар чыгып атат, руханий дүйнө жөнүндө жарлыктар чыгып атат. Анан мамлекет катчыбыз дагы Сүйүнбек Касманбетов өтө сонун нарк куржунунан кеп кылып берип атат. Ушул сиз сыяктуу коомго кайдыгер эмес үй бүлөлүк баалуулуктар сакталсын, ар бир үй бүлө бактылуу жашасын деген максат тартынган жарандарыбыз бар экен. Өтө көп. Мунун баардыгы келечегибиз алдыда дегенден бир белгиси. Бүдөмүк эмес, жаркын. Жаркын десек жаңылбайбыз го. Ооба. Мисалы ушул курултайдан чыкканда дагы Сүйүнбек Касманбетов агабыз эшикте туруптур. Сурашып, жакшы сөзүн айтып, анан наркты жайылтып атасызбы, бөлүшүп атасызбы деп ошентип эле анан айттык. Ушу сиздердей нарк билген, сөз билген адамдардын сөзүн жеткирүү бизге окшогон мугалимдердин милдети. Азыр эле бир сөзүңүздү айтайын. Ушул кызыл гүл турган жерге тезек туруп, тулпар тура турган жерге эшек туруп калган заманда биз өнүгөлү деп айттыңыз десем, аябай күлүп кирип кетти да. Жакшы сөздөр ушундай эл ичиндеги адамдардын ичинен чыгат. Мисалы, биз ойлогонбуз да, Сагынбай менен Манасчынын акыры бүттү деп. Азыр кандай манасчыларыбыз чыгып атат, рекордтуу. Төкмө менен Ашырал Айталиев бүттү, Тууганбай менен бүттү деп ыйлаганбыз. Карачы бир жаңы үстү чыгып атат. Кыргыз тили өлдү дегенбиз. Караңыздарчы, жаштар тамашоо деп кыргыз тилинде КВН ойноп атат. Мен өтө оптимистмин. Кубанам, жылдан жылга сонун. Бирок эми анча мынча өксүп, түйтөйүп, жүдөп, бозоруп калган жерлерибизди арчып, түздөп, кагып силкип койгонубуз дурус. Аны дубалдарга жүлөнүп, кектеп, жектеп, мокумубуз канып, жамандап эмес, эскертип, жакшылыкка буруп, бири-бирибизди чакыруу бул коомдун милдети. Бизди деле мына дүйнөгө чакырып атат. 15-майга Анталияга чакырылдык. Неге? Ошол наркты айтса экен дейт да. Менин экономикалык билимим, менин соода сатык боюнча, мен ишкерлик, мен саясат боюнча билимим балким алардын чөнтөгүндө. Бирок биздин балдарга, биздин жаштарга мамлекеттин тилин, салтын, наркын, баалуулуктарды айтса экен деп чакырат да бизди. Жаштарды ушул сиз айтып аткандай нарктуулугубузга, түпкүлүгүбүзгө, өзөгүбүзгө кайтарууга бүгүнкү күндө технологияны дагы жигердүү пайдалануу зарылчылык го деп эсептейм да. Мисалы, азыр не деген сонун подкасттар бар. Ошолорду ата эне өзү угушу керек. Өзү укпаса баласына ук деп же өзү жасабай туруп баласына жаса деп талап кылууга оозу барганы менен баары бир баланы толук кандуу жасабайт го деген ойда. Бала бизди көрөт, анын далили катары бала бизди угуп эмес, үйрөнүп эмес, көрүп таасир ала тургандыгын бир таасир катары 3 жашка чыккан кыз колуна курчак берип койсоң, сүйлөй деле албайт ал. Ал шымына сары алып коюшу мүмкүн. Бирок колуна курчак берип койсоң, биз кандай өзүн баксак ошондой кылып оройт, жабат, кашык менен буламыкты оозуна боткону жедирет, анан жаап коет. Көрдүңүзбү? Алар бизди көрүп чоңоет. Биз китеп окусак, биз жакшы мамиле кылсак, биз баягы телефондо мени жок деп кой деп жалган айтсак, эшикти бекитип коюп жок деп кой деп атсак деп койсок, анда бала ошону үйрөнөт. Анан өзүбүз китеп окуй туруп оку десек, бала окубайт. Байкайсызбы, бизнесмендердин балдары бизнеске тыңчыгат, себеби бала көргөнүн кылат да. Анан эне атасы дарыгер болгондордун, биз дарыгерлердин кланыбыз деп коет. Эне атасы ар кимди айыктыра берип, ошону көрө берип, жашоо ушул экен деп ойлойт. Эне атасы кагаз жазгандардын көбү кагаз жазып калат, демек көргөнүн кылат деген сөз. Алма сабагынан алыс түшпөйт деген нерсе ошол да. Ошондуктан биз өзүбүздү тарбиялап, өзүбүздү кылышыбыз керек. Аталар үйдө отуруп балдар менен бир 20 мүнөт китеп окуп, бир илим жөнүндө сүйлөшүп койсо сонун да. Мен эсимде бар, биздин атабыз кечинде кино көрүп калат. Анда интернет деген жок да. Кино эле болчу эмес беле, телевизордон. Анан ошону көрүп отуруп калсак, алдагы саатын менен болчу. Сааты менен. Анан баягы 12 күндүк кышкы каникулдарда жомокторду берчү. Түштөчү балдар үйдө болот деп. Ошолорду көрүп калсак, күндүз биз телевизор көрсөтпөйт эле, китеп окугула, салгыла, таза абага жүгүргүлө, бала деген ойнош керек, боюңар өсүш керек деп жанан ошону көрүп отуруп калгандан кийин эмне тарбиялык мааниси бар экен деп сурайт эле. Биз кино көрүп бүтүп, ойлонот элек, жоопкерчилик азыр атам сурап калса, эмне тарбия алдым ушудан депчи. А биз көрүп атсаң, ошол ТикТоктон мону көрүп турсуң, эмне тарбия алдың деп сурабайбыз. Жинди болуп каласың деп коебуз анан. Көрбө деген нерсени кызыгат да бала. Эмне тарбия алдың? Көрдүңбү иштекеси жок экен. А моундай барактарга мынсаң, моундай тарбиясы бар депчи. Мен мисалы балдардын киносун, балдарга ылайыктуу бирдеме бир жолборстор сактап калган кинолорду жумасына бир жолу балдар менен отуруп алып көрөм да. Азыр деле. YouTube'дан отуруп алып кошо көрүп анан кандай дейсиңер? Эми бүткөнчө кээде магачы мындай кызыксыз эле болуп кететчи. Бирок отуруп ошолор менен көргөнгө аракет кылам, себеби Кудай таала баланы бизге аманат кылып берген соң биз анын жоопкерчилигин алышыбыз керек.
Мисалы өткөндө мен да ушу интернет желилеринен көрүп калдым. Балдарды телефон кармаба деп миң урушканыбыз менен баары бир ал бала да кызыгып кармайт. Ичинде бизден да күчтүү кызыктыра тургандай кылып программалар түзүлгөн, видеолор жүктөлгөн дегендей. Анан көзүн таңып коюп туруп бир 15 мүнөткө ойнотуп атат. Суу ич, тамак же деп көрдүңбү, анан телефон кармасаң көзүң көрбөй калат, ушинтип корбоп каласың деген сыяктуу мисалы үлгүлөр да. Бул багытта сөйлөшө бергибиз эле келет сиз менен. Бирок эми убакыт экен Нургуз эже. Сизге рахмат айтабыз. Алтындай убактыңызды ажыратып жасап аткан иштерди деги эле коомго кайдыгер эмес ойлоруңузду радио аркылуу айтып кетиңиз дегенде сунушубузду четке какпай келип бергендигиңиз үчүн эми жалпы эле кыргызстандыктарга, айымдарга, кыргыз элине болгон маегибиздин соңунда каалоо тилейбиз. Кечээ эле саякаттан келдим. Аябай дүйнөнүн бир өнүккөндүгү, архитектуралык бир чеберчилиги, баардар бакубаттыгы, туристтин агымы менен таанымал болгон ушул Бириккен Араб Эмиратына барып келдим. Бирок ошол жерде мен бир 10 күн же бир ай биротоло жашасам депрессия болуп калам. Себеби баардыгы жасалма. Ошондуктан ушундай бир жылдын 4 мезгили бирдей келген, эшикке чыксаң тулаң аккан, шараккан суусу бар, жазга мал чымчык учуп келип көзүндө кеткен, анан мындай чыксаң боз үй бар, нукура кымызы менен таанылган, анан апаларыбыз наркы айткан, аталарыбыз салт айткан, кыйналган тууганын жолго таштабаган, кыргыз болгонубузга, кыргызстандык болгонубузга, кыргыз мамлекетинде жашап көп улуттуу мамлекеттин бир жараны болгонубузга мен шүгүр айтам, мен сыймыктанам. Урматтуу калкым, журтум, сиздер да ошо этиңиздер. Анан баарыбыз эле бирөөнү мактай берсек, алар бизге алып бербейт. 15 жолу тетиги стол жыгылып калыптыр, ой акмак экен, стол жыгылып калыптыр десең, стол туруп калбайт. Тургузуп койсоң, стол туруп калат, ал жөнүндө эч ким сөз кылбайт. Жолдо турган ташты тепкилей берсек болбойт, экөөбүз көтөрүп барып алып койсок, элдин бутуна урунбайт да. Ошондуктан менин Кыргызстандын өнүктүрүү менин колумда деп баарыбыз эле ой, президент эмне кылат экен, премьер-министр, ай бери кара депутат дей бербестен, мен эмне кыла алам? Менин колуман, мага бийлик берилген жок. Мен бир жерде аким болуп же министр болуп отурганым жок. Бирок менин колуман инвестиция салыш, ушул айымдарды окутуш, кээде барып ушулорду багыт бериш келип атсам да мен ошол миссиямды аткарышым керек. Менин колуман бала тарбиялаш келе турган болсо, мен ошол нерсени аткарышым керек. Ошондуктан ушул нерсени аткарып, ар ким биздин мамлекетибизге Кудай керектүү кылгандардын кылсын. Биздин мамлекетибиздин келечеги, жаштарыбыздын зейини тунук аябай, ошону жакшылыкка буруп, Кудай буйрса биздин мамлекетибиздин да жаштары дагы мага берди эмес, мен берем деген жарандардан болсо экен дейбиз. Ал үчүн энелерге изденүү, бакыт, жаркыраган жашоо каалайм. Баарыңыздар аман болуңуздар. Анан дайым ушул жакшылыкты бөлүшкөн, адамдарды куттуу студиясына берип жакшы элден алганды элге жеткирген ушул радионун жамаатына сиз аркылуу ыраазычылык билдирейм. Рахмат Нургуз эже. Угармандарыбыздын кандайдыр бир деңгээлде баалуулуктар жөнүндө маалымат алып калышына себепчи болуп Бишкекке келгенде ар дайым биздин радио менен тыгыз кызматташып турасыз. Ар бир келген сайын эшиктин алдынан түз өтүп кетпей, сөзсүз баш багып туруңуз деп чакырабыз. Биз өзүбүз дагы Бишкекке келгениңизди байкап турабыз. Келсеңиз эле ушинтип маек алып калууга ашыгабыз. Аман болуңуз, ден соолукта болуңуз. Маегиңиз үчүн чоң рахмат.